Түз эфирде Алату Алаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсыз бе? Кыргызстандык окуучулар Түркияда өткөн эл аралык билим олимпиадасында байгелүү орундарды ээлеп кайтышты. Бишкек шаарындагы кыргыз тилдүү жалгыз менчик мектептен барган 20 окуучунун 16сы байгелүү болушту. Интеллектуалдык сынакка 14 мамлекеттен 1000ден ашык мыкты окуган окуучулар катышып, билим боюнча күч сынашты. Билимди жана тарбияны ар тараптуу камтыган бул олимпиадага мектеп жамааты 7 жылдай даярдык көргөн. Дүйнөнүн булуң бурчунан тагыраагы 60 мектептен чогулган билимдүү өспүрүмдөр арасынан биздин окуучулар топ жарып, командалык эсепте биринчи орунду багындырышкан. Ардактуу көрүүчү, бул саатыбызда билим олимпиадасына катышып келген окуучулар жана мугалимдер менен маектешебиз. Бирибизге жеке менчик мектептин физика мугалими Сурия Иманалиева, олимпиада даярдоо боюнча жетекчи Айзада Деркенбаева жана 11 класстын окуучусу Эрбол Төрөбаевди студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы, угутмандуу күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Алгач ушул байгелүү орундарды багындырышыңыздар менен куттуктайбыз. Алгач айтсаңыз, Айзада Тагабаевна, негизи эле даярдыктар кандай жүрдү олимпиадага? Даярдыктар, сиз өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй эле, 7 жылдын аралыгында бул мугалимдердин үзүрүлүү эмгегинин арты менен окуучуларга бир комплекстүү көрсөтүлгөн билим жана ошол эле учурда тарбия берүү, ошонун бардыгын камтып келген даярдыктын негизинде болду. Ал эми бул олимпиадага болсо, ооба буга чейин эле комплекстүү даярданып келишкен. Бизге бир олимпиада башталаардан 1 ай мурда баягы приглашение келип түшкөн болчу. Ошондо анан 1 айда мындай катуу тереңдетип даярдоо ошол учурда жүргүзүлдү. Чакыруу деп калдыңыз. Негизи сиздер буга чейин катышып жүрдүңүздөр беле ушуга окшогон олимпиадага, же бул биринчи олимпиада болуп атабы? Эл аралык деңгээлде бул боюнча сиз жооп берейин. Биздин мектеп ачылгандан бери эле ошол 7 жыл аралыгында мындай олимпиадаларга системалуу түрдө даярданып келгенбиз. Башкача айтканда, адегенде ар жыл сайын мектеп ичинде класстар аралык олимпиада, анын жеңүүчүлөрү райондук, шаардык олимпиадаларга катышып турушкан. Андан тышкары онлайн түрүндө өткөрүлүүчү эл аралык, мисалы мега талант, знание деген олимпиадаларга катышып байгелүү орундарды алып келишкен. Мына ушундай жетишкендиктерден кийин биздин мектеп жетекчилиги офлайн түрүндө окуучулардын билимдерин сынаш үчүн жогоруда айтылган Анталиядагы эл аралык олимпиадага окуучуларды жөнөтүп, баарыбыз күбө болгондой байгелүү орундар менен кайтып келишти. Мына төмөндө айтып өткөндөй эле 20 окуучудан 16сы байгелүү кайтып атышат. Негизи эле эреже талаптары кандай болду дал ушул билим олимпиадасында? Билим олимпиадасын уюштуруу өтө эле жогорку деңгээлде болгон экен. Ал жакта эртең мененки саат 7ден баштап кечки саат 9га чейин өтө жыш программа түзүлгөн экен да. Эртең мененкиси тамактангандан кийин эле балдар дароо эле предметтик олимпиадаларга уже бөлүнүп анан кирип кетип жатышты. Түшкү тамактангандан кийин ал жакта кийинки берилген турнирлер болду, сынактар болду, ошого даярдык көрүп анан кечинде ошол иш-чараларга катышып жатышты. Мынакей 14 мамлекеттен 1000ден ашык окуучулар катышыптыр. Негизи эле билим деңгээлдери кандай экен башка мамлекеттен келген окуучулардын? Башка мамлекеттерден келген окуучулардын билим деңгээлинин биз сыяктуу эле жогору билимдүүлөрү болду, орто, ар түрлүү да, ар тараптуу. Анан бул боюнча ошо Эрбол айтса туурараак болот. Эрболго да суроо узатабыз. Негизи эле даярдык кандай жүрдү, Эрбол? Канча даярдандың? Өзүң кайсы предметтен катыштың? Албетте биздин креативдердин окуучулары ар дайым мындай нерселерге даяр. Ошондой эле мага бул олимпиада 1 ай мурун айтышкан болчу. Сен бул олимпиадага катышуучунун мүчөсү болосуң деп. Бул да аябай катуу ойлонгон болчумун. Ал жакка бул эл аралык олимпиада болгондуктан. Бирок мага мугалимдер аябай жакшы мотивация беришти. Ошондой эле ата-энем дагы. Ошондуктан мен бул олимпиадага катышып калдым. Олимпиадага барганда ал жактагы суроолордун бардыгын түшүндүм. Жана ошондой эле мен даярданган темалардын бардыгы эле келди. Жана мен ойлонгондон ал оңоюраак болду. Демек, татаал болгон деле жок, Татаал болгон деле жок. Мынакей даярдык деп калдык. Негизи окуучуларды 1 ай жетиштүүбү даярдык? Же буга чейин деле даярданып жүрдүңүздөр беле? Сурия Райымқұловна жооп бериңиз. Ошол жогоруда айтып кеткендей, мектеп ачылгандан бери окуучулардын билимдерин сыноо максатында мектепте жыл сайын
билим сереси деп аталган интеллектуалдык таймаш өткөрүлүп турат. Ал таймаштагы жеңүүчүлөр алдыңкы байгелүү орундарды алгандар баалуу белектер менен сыйланып турат да. Мына ушул иш-чаралардын өткөрүлүшү, жана дагы райондук, мектеп аралык, шаардык олимпиадалар, онлайн түрүндө өткөрүлгөн олимпиадалар, мына ушулардын бардыгы биздин мектепте системалуу түрдө өткөрүлүп турган болчу да. Андан тышкары ушул окуучуларга мотивация берүү максатында, терең билим алуу максатында, терең билим берүү максатында мектепте башталгыч класстан баштап эле ар кандай билим фестивали, жомоктор дүйнөсүндө азыркы кезде тренд болуп аткан STEM билим берүү программасы боюнча долбоорлор, сабактарда болсо оодарылган класс деген метод менен өтүлгөн сабактар, мына ушулардын бардыгынын жыйынтыгында окуучулар ушундай жетишкендиктерге жетишти деп ойлойм. Мынакей алдыңыздарда ушул сертификаттар турат, кубоктор турат, булар каяктан келди? Же ошол Түркияда өткөн билим олимпиадасынан байгелүү орундарды алган үчүн бердиби? Айта кетсеңиздер. Бул чоң кубок, бул футболдон уюштурулган турнирде биздин демек бир эле билим жаатында эмес, спорт жаатында дагы. Спорт жаатында дагы сынактар болду. Бул турнирде ошо биздин балдар 59 мектептин ичинен 1-чи орунду ээлеп, ушул кубокду утуп алышты. Бул болсо биздин 1-чи орунду улуттук кийимдерибиз алып келди десек болот. Улуттук кийимди биздин балдар кайсыл учурда кийди? Олимпиаданын 1-чи күнүндө эл достугу деген өзүнчө ошонун алкагында өткөрүлгөн сынак болду. Анда балдарыбыз кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, башында комуз ойнотуп, комузда кол ойноп, анан кара жорго бийин бийлеп, манас айтып, мына ушундай эл достук сынагында анан ушул кубокту утуп алдык. Бул болсо шахматтан командалык 1-чи эсепте алгандагы берилген кубок болду. Шахматтан барган окуучуларыбыздын бирөөсү 1-чи орун, экинчиси 3-чү орун ээледи да, анан командалык эсепте кайра тактай келгенде ушул кубок биздики болду. Бул 1-чи орунду ээлеген үчүн. Бул болсо география предмети боюнча квест болду. Ал жакта балдар өзүнүн географиядан болгон билимдеринен сырткары логикалык тапшырмаларды мыкты аткаруу, түрдүү оюндар болду. Ошолорду сынактан өтүп отуруп, анан 3-чү орунду ээлеп, ошол кубокты утуп алдык да. Бул сиз көрүп турган болсо, бул биздин гран-при сыйлыгын утуп алгандан кийинки ушул башкы сыйлыгыбызды тапшырды. Мында бул сертификат менен кошо берилди. Балдарыбыз кийинки жылга жай айларына эс алууга, 2 апталык эс алууга жолдомо утуп алышты ошондо гран-принин негизинде. Гран-при бизге кандай келди десек, 8 предмет боюнча бул мультипредметтик олимпиада болду да. Ошону менен бирге эле ошонун эле алкагында спорт, балдардын чыгармачылыгын көрүү үчүн маданий иш-чаралар, ошол эле учурда балдардын өзүн алып жүрүүсү, жүрүм туруму деги эле ошонун бардыгын бириктирип отуруп, анан командалык эсептеп коет экен. Бул алган упайларды топтоп келип, анан акырында ушул 59 мектептин ичинен гран-прини биздин балдар жеңип алышты. Демек бир эле билим жааты эмес, бул спорт жааты, маданият жааты дагы жүрүм турумунан бери каралган турбайбы? Анан негизи эле ушул уюштуруучулар кандай баа беришти, ушул жөнүндө да айта кетсеңиз. Уюштуруучулар биздин эң биринчиден эле эмнебизге баа берди? Кыргызстандан келген окуучулар, сиздер ушунчалык ынтымактуу экенсиңер деди да. Бир үй бүлөдөй болуп жүрүп, бири бириңиздерди колдоп, кайсыл эмне сынак болбосун ушунчалык жан үрөп, бири бириңиздерге баягы жардам берип, ушундай ынтымактуу экенсиңер. Силердин ошонуңарды бир өзгөчө баалагыбыз келди деди. Андан кийин албетте биздин балдарыбыздын билимдери, спорт боюнча көрсөткөн мыкты көрсөткүчтөрү деги эле ошол бардыгы комплекстүү болуп келди анан акырында. Гран-при биздики болду. Дал ушул Сурия Райымкуловна, ушул мектепке токтолсок, креатив борбору негизи эле учурда кандай иш алып барып атат? Ушул биздин креатив талим билим берүү комплекси 2017-18 окуу жылында ачылган. Ошол ачылгандан берки 7 жыл аралыгында ал мектепте жалаң кесипкөй мыкты тажрыйбалуу алдыңкы мугалимдер иштешет. Ошол окуучулар берилген сабактардын бардыгы жогорку деңгээлде, бардык жабдыктар менен жабдылган.
окутуудагы алдыңкы методикалар өтүлөт. Жогоруда айтып кеткендей STEM метод, оодарылган класс методдору менен ушунун негизинде окуучулар мындай тереңдетилген билимдерди ала алышат да. Анан негизги өзгөчөлүгү эмне үчүн ушундай жалпы командалык эсеп менен биринчи гран-приз байгесине ээ болууга ушунун сыры эмнеде? Бизде ушул биринчи класстан баштап баардык класстар окуучулар комуз сабагына катышат, шахмат сабагына катышат, спорттук иш-чаралар боюнча мелдештер өткөрүлүп турат. Башкача айтканда биздин мектепте катуу көндүмдөр менен бирге эле окуучулардын жумшак көндүмдөрүн дагы калыптандыруу боюнча баардык иш-чаралар өтүп турат да. Ушул биздеги негизги максат окутуудагы берилген басым окуучунун жөндөмүн ар тараптан өнүктүрүү. Ушул ар түрдүү маданий иш-чаралар, жанагындай билим фестивали деген, жомоктор дүйнөсүнө деген окуучулардын жөндөмдөрүн ар тараптан ача алат да. Анан анын жыйынтыгы мынакей ушул олимпиадалардан көрүп атабыз. Эрболго дагы суроо узата кетсек, Эрбол айтсаң, негизи эле учурда окуучулардын билимге болгон көз карашы кандай, билимге болгон тырышчаактыгы, шыктандыруусу кандай? Ал албетте билимге болгон тырышчаактыгы ар бир окуучунун ар кандай. Бирок мен олимпиадага барып келгенден кийин мен көптөгөн досторумдун ошондой эле мектептеги окуучулардын билимге болгон шыктыгын дагы көбөйүшүн байкай алдым. Ошондой эле мен өзүмдүн дагы билимге болгон шыктыгымды арттырдым. Анткени мен олимпиадага барып келгенден кийин мен дагы көптөгөн жерлерге барып жана байгелүү орундарга ээ болгум келди. Ошол эле учурда мынакей 11 класстын окуучусу Эрбол алдыда пландар, келечекте кайсы кесиптин ээси болом деген тандаган учурлар келип атса керек. Ооба, мен азыркы учурда көптөгөн ойлорум бар, бирок менин тандаган 3 жаатым бул инженер тарабы, ошондой эле мед тарабы жана мугалим тарабы. Кайсыл жак көп ыктап атасың, жагып атат дегендей? Кайсыл жагы көп жагып атат десе, мага мугалим болуу тарабы аябай кызык болуп атат. Анткени башкаларга жаңы нерсени үйрөтүү, башкаларга өзүңдүн билимиңди берүү бул аябай кызык экен. Башка чет өлкөгө окуп кетүү деген ойлор жокпу? Анткени болсо жаштарыбыз көрүп атабыз, көбү чет өлкөгө окуп кеткенди каалап атышат, андай ойлор жокпу? Андай ойлор дагы бар, бирок мен чет өлкөгө окуп кетсем дагы, мен кайра эле өзүмдүн мекениме келип, кайра Кыргызстанды өнүктүрөйүн деген ойлорум бар. Айтсаңыздар, негизи эле окуучулар менен иштешүү кандай? Сиздердин ушул билим берүү борборунда кандай жүрөт? Мүмкүн башка мектептерден өзгөчөлөнүп, методдор башкачараак дегендей? Биздин ошо мектепте окуучуларга мээримдүүлүк менен мамиле коюу биринчи орунга, мамиле кылуу биринчи орунга коюлган. Окуучулар өздөрүнүн эркин алып жүрүшөт. Сабактарда дагы өз оюн эркин айта алышат. Жанагындай өздөрүн ар тараптан өнүктүрүүгө басым коюлган дебедикпи? Ошол маданий иш-чараларга, баардык иш-чараларга активдүү катышышат. Дагы баса белгилеп айтып кетчү нерсе, мектепте тилди өздөштүрүүгө, биздин мектепте англис тилин, немис тилин, орус тилин, чет тилдерден ушул ишти өздөштүрүшө алышат окуучулар. Ал боюнча дагы олимпиадада дагы байгелүү орундарга ээ болуп жүрүшөт да. Анан башка мектептерге салыштырмалуу баардык тараптан, ар тараптан жөндөмдүүлүгүн байкай алабыз да. Окуучулардын универсалдуу окуучулар десек болот да. Сурай Райымқұловна, мынакей талдоочулар айтып келет, негизи эле пандемия убагында билим деңгээли түшүп кетти деп, бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзүндө социалдык тармактарда дагы баа берип жүрүшөт. Учурда ушул билим деңгээли кандай? Азыркы учурда чындыгында туура айтышкан, баягы бар жандуу сабак чоңманиге келди, онлайн окутуу, анын жансыз деп да кабылдансак болот экен да, миң уккандан бир көргөн дейт да. Ал учурда угушат окуучулар только. Жандуу сабак болгондо, офлайн окутууда анда окуучулардын кабыл алышы таптакыр башкача болот да. Азыркы учурда аз-аздан өз ордуна калыбына келип атат десек болот.
анын ийгиликтерин мынакей көрүп атабыз. Биздин эле мектеп эмес, башка Кыргызстанда башка мектептер дагы жогорку жетишкендиктерге ээ болушуп атат. Акырындан өсүп калууна келип атат азыркы учурда баардыгы билим берүү жаатында. Мынакей маалымат айтып атабыз. Негизи эле Борбор калабызда ушул жалгыз кыргыз тилдүү жеке менчик мектеп деп балдардын окуусу негизи эле каалоочулар көппү? Мектепке окуусу ушул биздин мектепке окуусу келгендер. Ооба, азыркы кезде эгерде адегенде жаңы ачылганда мектепте 200төн эле ашуун окуучу болсо, азыр 1000ге чукулдап калды. Жыл сайын абдан жаңы класстардын ачылышы арбын болуп атат. Бардыгы ошол биздин мектепте билим берүү концепциясы туура жолго коюлгандыгынан кабар берет. Абдан биздин мектепке окуйт элек деген окуучулар арбында азыркы мезгилде. Айзада Такабаевна, айтсаңыз, алдыдагы пландар кандай? Мүмкүн дагы жаңы олимпиадаларга даярданып атасыздар? Сөзсүз түрдө биз ушул олимпиадага барып келгенден кийин мектептин ичинде окуучулардын Эрбол айтып өткөндөй, окуучуларда бир мотивация пайда болду да. Кызыгуу пайда болду. Биз дагы катышсак болотпу деп күндө келип мага кайрылышат да, менден келип сурашат. Анан ооба, алдыда ушул бир эле Анталияда эмес, Турцияда эмес, деги эле кайсыл болбосун, ошо эл аралык болобу, дүйнөлүк болобу, ошондой олимпиадаларга катышалы деп ниеттенип турабыз. Ал үчүн биздин мугалимдердин потенциалы, окуучуларыбыздын билими жетиштүү деп ойлойм. Ошол эле учурда башка мектептер менен, жогорку окуу жайлар менен кызматташсаңыздар керек. Кызматташуу жагына токтолсок. Кызматташуу жагынан биздин мектепте жыл сайын ошол мугалимдердин билимдерин жогорулатуу боюнча курстар өткөрүп турат. Республикадагы баардык мектептер тажрыйба алмашуу максатында биздин мектептен келип, биздин жетекчибиз Гүлнара Мелисовнанын ошо билим берүүдөгү методикалар боюнча билимдерин жогорулатып турушат. Баардык мектептер менен биздин байланышыбыз бар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, билим олимпиадасы тууралуу кеңири маалымат бергениңиздерге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ийгиликтер болсун. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында жеке менчик мектептин физика мугалими Сурия Иманалиева, олимпиадага даярдоо боюнча жетекчи Айзада Диркенбаева жана 11 класстын окуучусу Эрбол Төрөбаев менен маек жүргүздүк. Биздин канал менен бирге болуңуздар.